Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Кара Балта шаарынан сатыла турган жаш бооз токтуларды көрсөтүп беребиз. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Баары өңдүү, аябай сонун койлор. Жалпы баш 10 баш, могул жака 9 башы чыкты. Бирөөсү жаңы тууган ичинде, эгиз тууган, а могул жерде жакынкы күндөрү тууган, монда 2 кой бар байкелер. Сиздерге көрсөтө турган жалаң жаш 1-2 тууган койлорду көрсөтөбүз. Тагыраак айтканда 2, 4, 6 тиштер, 1-2 тууган койлор. Бул койлор линиясы 80 менен грузиндин линиясындагы койлор. Байкелер өзүңүздөр да кандай койлор экенин көрүп турасыздар. Аябай сонун койлор. Уруктукка, порода катары алганга бир алып койсоңуздар, буйруса коробуңуздарды көтөрүп бере турган койлор экен. Койлордун артыкчылыгы линиясы, анан жаш койлор жалаң гана эми туудуруп көбөйтө турган. Анан эң артыкчылыгы светлая койлор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чистотасы аябай сонун. Теги 10-чусу да ушундай эле койлор. Булар бүт баары бир короодон. Тагыраак айтканда 80-дин неберелери дедик. Бул жерде грузиндин баласы менен 80-дин баласынан ушул токтулар түшкөн байкелер. Экөөсү тууган. Эми дагы кошумча маалыматтарды бере берели. Койлордун жашыны, линияларını сиздерге бүт айттык. Бул козулар боюнча кеп кылсак, жайда июлда халифтин баласы кошулган экен буларга. Андан кийин сентябрдан баштап широкийдин баласы кошулган экен. Тагыраак айтканда сиздер мына эрте туугандары буйруса, мына үчөөсү тууптур, халифтин тукумунан. Калган кечки тууттар тагыраак айтканда сентябрдан качкан болсо, ошондо февраль болобу, февральдан баштап тууса, анда широкийдин баласынан тууган болот могу токтулар. Ошондо койлор өздөрү 80 менен грузин линия болуп атса, буйруса ортодон широкий менен халиф кошулуп атат. Буйруса бүт бар линиясы менен боло турган койлор, булардын козулары дагы буйруса. Азыр 10-чусуну кирип көрсөтүп коебуз, эгиз козусу менен тетиги радилкада байкелер. Эми койлор боюнча кеп кылдык. Эң артыкчылыгы мына линиясы дедим. Андан кийин булардын жаштыгы, өлө жаш койлор. Андан кийинкиси байкелер. Булардын чистотасы аябай сонун. Эгер жакшы кочкорлоруңуздар болсо, алып иштетсеңиздер, буйруса мындай симпатиялар да жакшы койлор экен, буйруса иштетесиздер. Бааларына келчү болсок, 10 баш дүңүнөн $1200 койду. Көздү жумуп эле ала бериңиздер, буйруса келип содалашып, бооз, но эрте туугандары майга кайра качып калса керек буйруса. Ушинтип чистотасы бар линиясы менен койлорду алып бага бериңиздер. Азыр эми мына арашанды дүңгүрөтүп аткан 80 линиясы, 80 линия болуп атат турабы. Мына ушул 80-дин внучкалары. Анан грузин өзүнүн коңкосу менен өзгөчөлөнгөн грузиндин баласынан дагы ушул токтулар экен. Кыскасы жарымы грузин, жарымы 80. Ары бери айдап көрсөтөм мен азыр эми. Фермерден келип туруп, мына алыңыздар ушул койлорду. Эми куйруктарына өтө сөз жок. Бүт баары куйрук, чистота сөз жок. Азыр мен 10-чусуну көрсөтөм байкелер. 10-чуну көрөсүздөр дагы анан ушул койлорду келип соода кыласыздар. Кечээ тууду, мына. Мына чукурда турат эми. Эгиз тууптур. Мына бирөөсү эркек, бирөөсү ургач экен. Биринчи туут окшойт, байке. Мына. Мына ушул 10-чусу ушул экен байкелер. Машалла. 10-чусу мына грузин линия, точно эле билинип турат. Башталыптыр. Сиздер азыр тетиги тууган койду да көрдүңүздөр. Калгандары кийинирээк качат тууйт окшойт, байке. Уже жакын тууй тургандар бүттүбү тууп? Жакын тууй тургандар бүттү. Эми бир экөөсү бар, могу жакын арада туйт. Мына арчаны жыттап турган, курсагы чыгып калыптыр. Кыскасы февральга чейин тууса халифтен, Ошондо сентябрда широкийдин баласын кошкон болсоңуз, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февральдан башталса, буйруса широкийдин баласынан. Ага чейин тууса, бир экөөсү бар экен, ушу январга тууп калышы мүмкүн. Курсактары чыгып билинип калыптыр. Кыскасы ушундай. Анан мына 2 козу боюнча сүйлөсөк, бул экөө эркек экен байкелер, Кыскасы ушундай байкелер.
көрүп мына курсагы чыгып калган муну айттык жана. Бир айдап коюңуз. Ой, сонун ойлор экен. Чала бересиздер. Сиздерге бааларын дагы бир рет айтып коеюн. Ушул 10 баш дүң баасы $1200. Анан тандамай выборочно алам дегендер болсо, анда баасы кымбатыраак болот. Аны ээси менен сүйлөшөсүздөр. Дүңүнөн алам десеңиздер, ушул койлорду сиздерге сунуштайбыз.